Кыргыз Республикасы мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамды ишке ашыруу максатында түзүлгөн жумушчу топко жаңы редакциядагы кыргызча орусча сөздүктүн долбоорун 2026 жылдын 20-июнуна чейин иштеп чыгуу милдети коюлган. Бул аралыкта өздөрүнө жүктөлгөн тапшырманы аткаруу жеңил болбосун билген окумуштуулар анын ат көтөргүс чоң жоопкерчилигин да баса белгилешти. Жумушчу топтун алгачкы отурумунда адистер менен илимпоздор ар бир маселе боюнча ойлорун ортого салышып, кереги кеңеш кызуу жүрдү. Иштин жүрүш процесси кантип көзөмөлдөнүп турат? Бул айда эмне бүттү, аркайда эмне бүттү? Туура маселе. Мен азыр эдес деп атам, коркуп атам, жүрөксүп деп атам. Биринчи маселенин жоопкерчиликтүүлүгүнө, талкарлардын эмгектерине ревизия кылууга, анан ошону 3-6 айда бүткөзүп берүүгө мен жүрөксүп атам. Кыргыз өкмөтүнүн тескемесине ылайык Константин Юдахиндин Кусейин Карасаевдин 1940 жылдары түзүлгөн сөздүгүнүн негизинде ага кирбей калган сөздөрдү жана 1971 жылы түзүлгөн Жээнбай Мукамбаевдин сөздүгүн кошуп, кеңейтип, толуктап, жаңы кыргызча орусча сөздүктүн долбоорун иштеп чыгуу мезгилинин талабы болду. Албетте, сөздүктүн жаңы редакциясында аталган сөздүктөрдүн авторлору сакталып калат. Мына бир убакта компьютер деген жок эле, монитор деген жок эле, файл деген жок эле да турабы. Ошол нерселердин баардыгын тең биз киргизип атабыз бүгүнкү күндө. Ошол эле кытайлык кыргыздар ушуларды кыргызча котормолоп алган да. Котормосу жоктор да бар. Мына ушундай кылып туруп бүгүн азыр ведомстволор аралык комиссиянын биринчи отуруму болуп атат. Биринчи отурумда биз азыр комиссиянын мүчөлөрүнүн оң колдогонун, тетирек айткан сөздөрүн да мына угуп атабыз. Анан ошонун негизинде анан бизге 6 айлык мөөнөт берилди. Оор аткара албайбыз, кыла албайбыз дегендер да чыгып атат. Бирок бул келечекте биз аткара турган, кыла турган иш. Жаңы редакциядагы кыргызча орусча сөздүктүн долбооруна байыркы түрк сөздөрүн кошуу да каралган. Андан сырткары Юдахиндин кыргызча орусча сөздүгүн түзүүдө автор болуп жазылып калбаганы менен Карасаев менен Шүкүров биргиштеген. Окумуштуулар бул сөздүккө Кусейин Карасаевдин, Жапар Шүкүровдун авторлугун калыбына келтирүү калыстык болоорун айтышууда. Ага жетишерлик далилдер да бар. Сөзсүз Карасаев менен Шүкүровду кошуш керек. Ал эми Юдахиндин эмгеги унутулбайт. Юдахин ансыз эле тарыхта кала турган киши. Юдахин кыргыз тили үчүн ат көтөрүүсү эмгек кылган киши. Бирок ага анын жардамчылары да болгон да. Ал жөнүндө өзү да ошол китептин баш сөзүндө жазат. Адистердин айтымында кыргызча орусча сөздүктүн жаңы редакциясын түзүү учурдун талабы. Бул маселеде ар бир адистин өз пикири бар. Мисалы үчүн диалектологиялык сөздүктүн бардыгын киргизе турган болсок, анда биз адабий тилдик нормага салышыбыздын кажети жок. Себеби диалектологиялык сөздүктөр кирип жатпайбы. Анда кыргыз тилинин аталышы боюнча кыргыз тилинин сөздүгү деген аталышта болгону ошол туура болот. Ал эми түшүндүрмө сөздүктү кошо турган болсок, анда түшүндүрмө сөздүктүн стилиндей болбойт. Анда биз ошо Юдахин стилине салып, терминдердин өзүн гана котормо сөздүк кылып бере алабыз. Учурда заманга жараша илимий техникалык прогресстин, компьютердик технологиялардын өнүгүшү менен кыргыз тилине жаңы сөздөр, жаңы терминдер чет тилдеринен кирүүдө. Андыктан эски сөздүктү толуктуу, ага заманбап сөздөрдү киргизүү зарылдыгы бар. Чачылган сөздөрүбүздү жыйнап, иретке келтирип, ушул сөздүк иштелип чыгып, өкмөт тарабынан бекитилип, ар бир мугалимдин күндө колдоно турган китебин айланып, китеп тектесинен бир татыктуу орун алып калат го деген чоң ишеничтемин. Жумушчу топтун алгачкы эле отурумунда тил илимине, анын колдонулушуна байланышкан өтө көп маселелер айтылды. Кеңешип кескен бармак оорубайт дегендей, адистердин талашынан тактык жаралат эмеспи? Калия Карбекова, Эржигит Тилекбек уулу, билим жаңылыктарына.